Саламатсыздарбы? 11 каналында Борбор Азия боюнча аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Эркинбек кызы айтып берем. Жаан чачындуу циклон Борбор Азиядан тарка баштады. Ал Өзбекстандан чыгышка карай багыт алып, азыр Казакстандын түндүк-чыгыш тарабынан, Кыргызстандын түндүк аймактарынан орун алды. Эскерте кетели, бул циклон буга чейин Өзбекстанга 3 күндүк жаан чагылган алып келген болчу. Андан соң Кыргызстандын түштүгүнө жетип, катуу жааган жаандан улам суу тышкыны жана жер көчкү жүрдү. Эми бул циклон эртең кайсы өлкөлөргө жаан алып келет жана кайсы өлкөлөрдө күн ачык болот? Ага кененирээк токтолсок. Албетте, жаан чачын Казакстандан таркаса, демек жакын жайгашкан Кытайга өтүп кетет. Эртең бул циклон Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына жетет. Бирок бул жерлерде абанын температурасы +10 градустан жогору болот. Казакстандын Борбор калаасы Астанада эртең жаан чачын күтүлбөйт. Алматада болсо жаан жааса да абанын температурасы Астанага салыштырмалуу жогору. Жылуу өлкөлөрдүн бири Өзбекстанда абанын температурасы жогорулайт. Мисалы, Ферганада термометр көрсөткүчү 33 градуска көтөрүлөт, а Ташкентте да так ушундай. Бирок бул жерде күн күңкүрөйт. Нукуста болсо 28 градуска төмөндөйт. Түркменстанда да күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы 28 градусту көрсөтүп турат. Тажикстанда жаан-чачындуу күндөр токтоду, эртең Душанбеде 28 градуска жылуу. Хоро-көрөндө буга салыштырмалуу төмөн болот. Ал эми жаан Ходжен шаарында токтоп, абанын температурасы +20 градусту түзөт. Кыргызстанда 30 апрель күнү Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын каттуу жаайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында жаан чачын кээ бир райондордо күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күткүсү жана жолдор тайгак болушу күтүлөт. Мына ушундай аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушул болду. 11 каналында күн сайын жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.